бул Асыл Зат YouTube каналыман үй бүлө, дин, денсаулык жана сулуулук боюнча маалыматтарды кененирээк ала аласыздар. Ошондуктан катталып, коңгуроону басып, лайк коюп жана комментарий жазып кеткенди унутпаңыз. Ассаламу алейкум. Сиздерге бүгүн бир техника сиздерге көрсөтөбүз. Интимный гимнастика бою. Интимный мышцаларыңыздарга, булчуңдарыңыздарга сиздер ошол көнүгүү калыбына келтирүү үчүн. Так. Аны кандай жасайбыз? Өтө мыкты техника бул. Лифт техникасы. Муну жасаганда сиздер алдыңкы булчуңдарды кысып өйдө көтөрүү менен жасайсыздар. Алдыңкы булчуңду кысабыз. Биринчи бөлүк, экинчи, 3, 4, 5 деп бөлүп өйдө көздөй көтөрөсүздөр, тартасыздар. Алдыңкы булчуңду ушундай өзүбүздү бош кармап отурабыз. Эң алдыңкы булчуңду биринчи учун кыстык, экинчи көтөрдүк, 2, 3, 4, 5 деп өйдө көздөй көтөрөбүз. Көтөргөндөн кийин ошол жерде сиздер 1, 2, 3, 4, 5 деп кысып кармап турасыздар да, кайра акырын бошотобуз. Кандай көтөргөн болсок, ошондой түшүрөбүз кайра. 1, 2, 3, 4, 5 деп акырын бошотобуз. Эгерде сиздер 1, 2, 3, 4 деп көтөргөндөн кийин кайра сиздердики шык эле бир эле жолу же эки жолу түшүп кетип аткан болсо, анда сиздердин булчуңдарыңыздар бош. Мышцаларыңыздар бош анда сиздердин. А сиздер деген көбүрөөк дагы машыкканыңыздарга туура келет. Муну жасаганда кайра дагы бир жок дегенде бир 20 мүнөт, жарым саат жасайсыздар бир күндө, результат көрүү үчүн. Бул интимный гимнастика деген кадимки машыккан фитнес залдардагы эркектер машыккан сыяктуу машыгасыздар. Ал кадимки эркектердин булчуңдары баягы чоңоюп далылары чыгып кеткен сыяктуу, сиздердин дагы алдыңкы булчуңдарыңыздарда ошондой болуп канайлануу жүргөн жерде булчуңдарыңыздар өзүп баштайт. Сиздер ага көбүрөөк мээнет кылышыңыздар керек болот. Дагы бир жолу кайталайм. 1, 2, 3, 4, 5 деп өйдө көздөй көтөрөбүз. Ошол жерде 5 секунда дагы кармап турабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Кайрадан 1, 2, 3, 4, 5 деп кайрадан түшүрөбүз. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эгерде сиздер такыр жасай албасаңыздар, бир да жолу, эки жолу дагы кыса албаган болсоңуздар, сезбей жаткан болсоңуздар, анда сиздердин мээ менен алдыңкы булчуңдарыңыздын байланышы жок. Анда сиздер биринчи медитация кылып байланышты куруп алышыңыздар керек болот. Анан ич менен дем алуу техникасын көбүрөөк жасашыңыздар керек болот. Бара-бара байланыш курулгандан кийин жасайсыздар көнүгүүлөрдү. Бардык 100% айымдарда результат чыгат алан калуусу менен. Кыздар, бул көнүгүүлөрдү жасаганыңыздарда кээде бар кыздар туура эмес жасап алышат көбүнчө. Туура эмес жасаганда, интернеттен карап жасап атканыңыздарда сиздер көп нерсе айтылбайт. Себеби баары айтыла турган болсо, айтылып кала турган болсо, анда бул бир канча баягы кымбат окушат го, мисалы, тренерлер деген көп акча коротуп окуйт. Ал жерде бүт баары ачык берилсе, сиздердин деген кандай десем, аларга муктаждык жок болуп калат. Ошон үчүн көп жерде толук айтылбайт интимный гимнастикалар. Мунун дагы өтө неси чоң. Бул деген көп нерсеге көз каранды. Мисалы, кээ бир кыздарда результат такыр көрбөйт. Ал результат болбой атканы демек анын микроэлементтер жетишсиз деп түшүнөбүз да. Психологиялык жабыркоо болуусу мүмкүн. Кээ бир кыздарда стресс, депрессия, азыркы айтып кеткендей, булчуңдарында бир тырышуу болуусу мүмкүн. Ушундай сыяктуу проблемалар болсо, аларда такыр результаты болбойт. Результат болуу үчүн биз биринчи денебизди бошотуу керек. Анан микроэлементтер жетиштүү болуу керек. Бир канча микроэлементтерди кабыл алуу керек. Мисалы, D витамин бизге эң маңыздуу, кальций маңыздуу, темир маңыздуу, магний маңыздуу. Ошол микроэлемент бизде жетиштүү болсо, анда биздин булчуңдар бат калыбына келет. Эгерде жашыраак кыздар болсо, батыраак ордуна келет. Жашы улураак айымдарда
бир аз кечирээк калына келет. Ал дагы сиздин жашыңызга, андан сырткары ошо витаминдерге, микроэлементтерге бүт баарына байланыштуу. Сиздер жасап көрүңүздөр, бир ай жасаганда сиздерден кандай результат болот, ошол билинет сиздерге. Билинип баштайт. Негизи 2 ай көнүгүү жазуу керек. Ошондо сиздерден мыкты результат көрө аласыздар. Эгерде сиздин дагы интим гимнастикага катышкыңыз келсе, комментарийге номериңизди калтырсаңыз болот. Жана деги эле айымдарга керек болгон кандай маселелер бар? Мисалы сизде гинекологиялык жактан же болбосо кайсы бир ооруңуз болсо, ошондо комментарийге жазыңыз. Мен атайын адистерден жооп алып, сиздин маселеңизди чечкенге чогуу аракет жасайбыз.